Мындай суроо келип чыгып атат да. Момундар молдолор азыр чакырылган жерге келип акча алып жатканы туурабы? Өзгөчө мына эки нике кыйган учурда дейт да. Нике бекер кылыш керекпи же кандай? Нике бекер кылыш үчүн сиздин мамлекет молдого акча төлөп бериш керек. Анын баласы бар, 5 баласы бар. Аны керек болсо молдонун мисалы үчүн Өзбек ажынын 2 аялы бар мисалы үчүн да молдолордун. Ана ошол балдарын ким багат, аялын ким багат, молдонун кийимин ким берет? Ана нике окутканды билесиз. Ана билгенден кийин тыйын берсе, ошол туура эмеспи деп. Нике окутпай койсо, молдо келбей койсо, өмүр бою никеси жок сына менен жүрө бересиз. Бир ачысы чыкырган болсо, саксанда ырдап берген болсо, ага акчаны каалашынча берет да, ана молдоке келгенде бериш керек. Бериш керек молдокеге, көбүрөөк бериш керек. Муну бензиниң, муну бала чакаңа, мунуга деп бериш керек. Эгерде молдоке картошкасын чаап кетип калса, уюн суугарып кетип калса, сен никең ким окуп, жаназаңы ким окуп берет? Молдоке ошол үчүн элдин кызматында болоюн деген, сенин тыйының үчүн окуган эмес. Бирок ошо молдокени урматтабайсыңбы сен? Урматтабайсың молдокени. Илгертен элибиз ушундай бир төмөндөп бастанып кеттик биз, молдокеге ушундай берсек болобу деп ушинтип барды. Өзү берген жыттык 250 сом, андан кийин молдого ушинтип берсек кандай болот деп. Сен күнүгө өлүп аттыңбы же күнүгө нике кыйып аттыңбы? Эгерде күнүгө нике кыйып аткан болсоң, анда бир жөн эле 5 мал намазга молдо акча албайт, күнүгө намаз окуганда имам коюп берип кой, мага 1 сомдон берип койгула деп. Андай сөз жок. Ошон үчүн никеде бериш керек. Аракка берип атасың, кудаларга берип атасың, ачуу басарга берип атасың, калыңга берип атасың, өлүк талып ичип атасың. Ана молдо келгене бербейин дейсиң. Жигит кыз болуп жана музыка укса эмнеге болбойт дейт? Шарият тыйган үчүн болбойт. Ошону эле өтөшүң мүмкүн. Бирок жигит кыз болуп, боюна олуп калып, челкейип, атасынан качып, апасынан качып, каяка барып төрөшүн билбей, медресесинен качып, университеттен, досторуна көрүнбөй кыйналып, анан күйөөсү жок төрөп алып, аны бага турган жериң жок, общага киргизбей, атигинин качып кетип калганда билесиң. Кыз менен жигиттин жүргөнү жаман экенин. Сага өбүшкөн жакшы көрүнө берет. Анын морожен жеген жакшы көрүнө берет. Киного барган жакшы көрүнө берет. Эмнеге болбойт? Ушул молдолор жаман күйгүздү. Молдолор ушинтип тосот деп ойлойсуң сен. Качан сени салфеткадай кылып, мурдун алып таштап койгондон кийин ошол туура эмес экенин билесиң. Качан сени таштап, сени бузуп кеткенден кийин башкага үйлөнүп алганда, көчөдө ыйлап калганда билесиң. Ошону түшүнөсүң, кыз менен жигит болуп жүргөн арам экендигин. Ага чейин болсо болобу, болбойбу? Кантип болот, таптакыр болбойт. Салам айтканга болот ал эмес. Ал сени алдап атат. Сени урматтай турган болсо, сени менен бактылуу боло турган болсо, ниетинде үйлөнө турган болсо, атаңа жөнөтөт. Урматымды алып кетем дейт. Ойлойсуңбу? Бирөө менен өбүшүп, нике кылганга чейин жүргөн адамга ошого үйлөнөт деп бирөөнө. Үйлөнбөйт, ал сени алдагысы келип атат. Ал сени алдап таштагысы келип атат. Ал ошентип атасын айтпастан бирөө менен жүрө берген кызга үйлөнгүсү келбейт, ага уруктугун салгысы келбейт, ошондон балалуу дагы болгусу келбейт. Эч ким аны каалабайт. Вечирге барып, каяка келдесе барып, айтканын кылып, никеси кошулуп, жетелешип жүргөн кызга эч ким үйлөнгүсү келбейт. Сен жакшы көрөбү? Алып кетсин үйүңөн, урматың ордуна койсун. Ошондо гана туура болот. Bu soruğa cevap veririz. Müslüman adam Kur'an ve sünnet menen yaşaş gerek bu. Jo Kırgızstan'da zakonu menen yaşaş gerek bu. Biz kaysıl bırı menen yaşaylı deyit. Hurmatlı bir tuğanım, kolungan kelgenin menen yaşa. Oşol Kur'an-ı Kerim'din şariatın özün öğrenip bilesin. Oşol bizden baş mizanda din tutu erkindigi berilgen sakalın kalasan bul jağına kalasan bul jağına koy. Bizden Kudayga şükür өлкөбүздө antip kaysarlık kıla verбегиң sen. Sen antip kaysarlık kıla verбегиң. Oşol sen yaşap atkan жердин 2 metrin nar jagındагы başka mamlekette mintip süйлөмөк tursun, ak topunu giyip meşitке bara albaysın sen. Ушул Кыргызстандагы болуп аткан ушундай бир ынтымак, биримдикти сага окшогон жут бузарлардын бардыгы чыгара турган болду. Бизде канча жашаш керек. Дагы эмне кылсын сага? Атамбаев даратыңа суу күйүп теке барсын, сакалын тарап бериш керек келип алып туруп. Намаз окуп атасың, мечит толу адам, давачын топ-топ алып басып жүрөт. Ак үйдүн астынан намаз окуп атасың, аялың керек болсо капкараңы паранжы кийип алды. Дагы сага эмне кылыш керек болот? Дагы эмне кылып бериш керек сага? Акыр ошентип талим боло берсе, бардык ордуна келет го. Ошого карабай туруп эле дин менен жашаш керекпи? Муну менен жашаш керекпи? Сен биринчи акылың оңдоп алгың sen. Кудай таалам сага берген жакшылык неmatка шүгүр кылбасаң, аны дoro алып коюшу мүмкүн. Дагы эмне кылып бериш керек сага? Аштап келип оозуңа куюп бериш калды, мен жеп ал деп сага. Мечиттериң ачык, илим алып атасың, ажыга калашынча барып атасың, кыйкырып атасың, айтып атасың колуңан келишинче. А мен бияка чыгып алып оозумду толтуруп сүйлөп атам бу жерден. Дагы сага эмне керек болот? Ошентип тарбияланып барыш керек же бир күндө барды келип калыш керек болобу сага? Анда бар ошо Багдадиге барып кошулуп ал. Ошол жерде сага окшогондо толтура бардыгы чогулуп, ошол жерде бардыгы жүрүшөт.
Kuday taraf şermende kılmasın. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Eri olup durup başka erkek menen jürse bolağı je günövü deydi. Günü eken özüң деле билесиң, кайсыларым суроо берип атасың, бети жок. Ушунун сенеге туура эмес, акмак. Дагы эмне айтыш керек сага? Эри болуп башка өрө менен жүрсө болобу деген. Жөн эле мени сөгүшүм уккун келип атат, сени акмак дегенден башка айда жок сага. Сага ушул телевизоруң жарылып, ошодон үйүң жарылып келсе, сага сооп болот. Ушун жазып отурган жер сеники. Уятты жок. Өзүң билесиң, билип туруп кайра ошону сурайсың сен. Кантип айтат экен деп. Sen deylерди билесиң, эмне кылыш керек болот. Жанагыда ташпараң уруп, өлтүрүп сени, ана ошо менен сени көмүш керек болот, сойкуларды, антип сүйлөгөндөрдү. Эриң болуп туруп, такыр өлүп атсаң ажырашып, андан кийин калаганың кыл, бирок эри болуп туруп ошенткениң туура эмес. Сеники таптакыр туура эмес. Дагы ураманыбыз бар, угарман кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Qanday sizlerinizde? Dayga şükür rahmat, Allah razı olsun tuğanım. Мындай болот да. Men semeni kişimin de. Anam. Gelinçeğim bolsa. Semeni degen kırgızçası barбы? Үй бүлөлүү. Айтсаң ошентип. Орусча сүйлөйбүз, кыргызча түгөнүп калганда айтыңыз. Үй бүлөлүү кишисиз, Үй бүлөлүү кишисиз. Анан кийин gelinçeğim болсо тиги үй бүлөлүк семейный секс деген болот го. Ошондой кылгым келе атат дейт. Ошону кандай кылсак болот? Ал деген эмне, жанагы досторуңуз менен аралашыппы? Семейный пара менен кылсакпы деп. Ошондой мадиде кылып. Кандай? Сиздин аялыңыз досуңуз менен жатабы? Ошондо. Ошо gelinçeğim ошондой суранып атат да. Ал болбойт, ал арам, ал туура эмес. Ал тооба кылсын, бул ошол билбейм, ошо суроону чындап эле берип атабы же кандай, бирок бул туура эмес маселе. Ошол жанагы достор аралашып олтурганда аял менен күйөөлөр чогулуп турган такыр туура эмес да, анткени бирөөнүн катыны бирөөгө кыз көрүнөт, аял деген сөз бар дагы. Анан бирөөнүн күйөөсү бирөөгө жигит көрүнөт. Ошондуктан жанагы дос болуп отурганда эркектер бөлөк отуруп, аялдар бөлөк отуруш керек. Аяш-аяште бири менен бир аралашып бийлеген таптакыр туура эмес. Ошонун ушулардын баары башталат да. Анын аялы сизде көзү, сиздин аялыңыз көзү анда болот. Ошондуктан бул туура эмес маселе. Таптакыр аны колдобоңуз, бул таптакыр маселе шайтанчылык, арам. Ал эмес тооктор дагы муну колдобойт, мал да муну колдобойт. Бул туура эмес. Бул ошол Европадан келген бузуку нерсе, антип семейный пара болуп, бирөөнүн аялын бирөө ашып алган, дагы бирөө мындай болуп, бул акмакчылык. Дегер эркек аял аралашып бийлеген дагы туура эмес. Конокко барганда эркектер өзүнчө бөлөгү, аялдар бөлөгүдө болуш керек. Аралашып олтурган бул дайустун иши. Бизге орус тарап келип ошо көнүп калды, ошол бизге нормалдуу көрүнүп калды. Сен жакшы маданият көрүнөсүң, бирок сен аялың менен бир жатып аткан болот, сен дагы бирөө жатып аткан болосуң. Таптакыр бул туура эмес нерсе. Кантип сен аялың менен бирөө белинен учуктап жанагыдай вальска бийлеш керек болот. Бул арам, таптакыр туура эмес маселе. Бөлөк олтуруш керек. Аны менен сүйлөшкөнгө болбойт. Аяш келин деп жокта аяш жатып калат үйүнө келип, таптакыр мындай болбогон маселе. Бул айванчылык, бул даюстук, бул деген кыргыздын дининде, шариятында, салтында болбогон маселе, урматтуу бир туугандар. Аялыңарды кызгангыла, антип ар кимдин көңүлүнө колуна салып бере берсеңер, бул жакшы эмес болот. Аялыңызга дем салдырыңыз, даават капчыгыңыз, анан аялыңызга жакшыраак көңүл бөлүңүз өзүңүз. Балким сизден таппаганын тапканга аракет кылып аткандар. Кичине романтик болуңуз, бети баш жакшылап, жууп, агамындай айтырлардан коюнуп барып, ошол аялыңыздын жанагыдай бир көңүл ойготууга аракет кылыңыз. Урматтуу бир тууганым.